Султанович. Мен эмеге суроом бар да. Мына суу чарба боюнча мына эки адыс келиптир. Экөөнүн тең замдары. Өткөндө биз Баткенге барып келип, ошол жерде теке-секирик боюнча отдельный эмесин чечим чыгардык эле комитеттен. Ошонун кандай аткарылып атат? Мен өткөндө жана каникулга чыгарыктын алдында дагы сурасам, эчтеке айткан жок эле. Мен ал жерге айткам, эмдикисинде ар бир понедельник эмне кылдыңар деп мен сурап турам, даяр болуп турсуңдар деп. Ошондуктан мен дагы бир жолсо эмне кылдыңар ушул проект боюнча? Мына Төрөгөлдү Улан Тургунбекович, Абдыбай Шакирбаевич айтып бергилечи мага. Экөө тең барбы? Экөө тең барбы? Жок. А Жайлобаев барбы? Ал да жокпу? Вот видите, отношение какое. Эмне үчүн келген жок? Өзүбүздү өзүбүз сыйлабасак, конечно, бизде эч ким эмесиге айтпайт. Нурия Рахмановна. Ана өзүңүз айтып атпайсызбы? 309 боюнча мындай кылсак, они мындайча айтканда көңүл бурбай эле өз билгендерин жасап атат. Если у нас будет такое отношение к нашим собственным решениям, конечно, булар ушундай кылат. Биз өзүбүздү өзүбүз сыйлабасак, эч ким сыйлабайт. Ошондуктан мен дагы бир жолу коем. Теке-секирик боюнча постановление решение чыгарганбыз. Вот, муну правительство дагы ишке ашырганга даяр болуп турат. Өткөндө эме ачылганда мен эмеге келип туруп атайын сурадым жанагы эмени. Акылбек Усенбековичтен. Акылбек Усенбекович да, вот сейчас возможность есть, аны ишке ашырабыз деген. А булар болсо полностью игнорирует да. Биздин решениябызды хотя бы биз отчет алып туралы, эмне кылып атасыңар деп. Менимче эч кандай иш чылбайт бул жерде. А бул эң керектүү Кыргызстанга, биз Баткен облусу эмес, Кыргызстанга керек эме да. Ошондуктан давайте в следующий раз в обязательном порядке. Жанагы сизге мана Нурия Рахманбердиевна жаңы келиптирсиз. Ар келгениңиздерде суу чарбанын эмесин алып келиңиздер берген. Теке-секирик боюнча ар бир понедельник отчет берип турсун. Эмне кылып атат? Вот тогда только будет. Это очень крупный проект, чтобы вот так вот просто оставить его в стороне.